Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, Талас тургундары. Талас шаарынан базардын жанынан 3 бөлмөлүү квартира сатылып атат, 2-кабаттан. Квартира издеп жүргөндөр дарайына көңүл буруңуздар. Бул шахтын ылдыйындагы эле Мобистордон киресиздер, туугандар. Бул жакта да ашыкча машиналар кирбейт, шлагбаум коюлган, караңыздар. Бул жагында балдар ойной тургандагы аянтчалар бар. Ичинде ремонту да аябай жакшы экен. Ушул Мобистордон киргенде эле 3-чү подъезд экен, туугандар. Түндүктөн түштүктө карап турган домдо подъездде 3-21-30 деп жазылып турат. Подъездге кирген эшикте дагы караңыздар, ушундай код замок коюлган. Мынакей туугандар, караңыздар. Подъезддин ичи ушундай дуалардын баары краситтелген, аябай таза. Кирип атабыз, бисмилла. Эшигин көрүп төрүнөт дейт, туугандар, караңыздар. Эшикте дагы аябай бронированный эшик экен, аябай салмактуу, кымбат эшик экен. Мына киргенде эле бул 105 серия, туугандар. Мына узун болуп, коридор болуп кетпейт. Бул 105тердин өзгөчөлүгү ушул. Бул жерде чоң кире бериш, бүт чечер. Киргенде эле оң жактан баштап берейин. Ичин караңыздар, туугандар, бул ремонтуна маани бериңиздер. Келип эле жашайсыздар. Ичи дагы мындай жөн эле ремонт болбостон, мындай дизайнерский сонун кылып жасаган экен. Бул жакта бир спальнин караңыздар. Бул мебелдер, телевизор, штора, кондиционер. Кыскасы, эмнени көрүп аткан болсоңуздар, бардыгы калат, туугандар. Буларды аябай кымбат материалдан жасатканбыз дейт, шарнилери да кымбат экен. Матрастарынан бери аябай кымбат койдурганбыз дейт. Андан кийин бул жагында дагы бир бөлмөсү. Потолокторун баарын караңыздар, короп болуп жасалган. Кымбат обойлор экени көрүнүп турат. Мебелдерин караңыздар. Бул балдардын бөлмөсү экен, мына. Бул жагында балкон. Пластик айнек, балкондордун дагы утеплениясы жакшы дейт. Балкондо дагы ушундай бир шфанери бар. Андан кийинки бөлмөсү зал. Мына туугандар, залдын дагы караңыздар, аураны караңыздар. Обойлор да кымбат, жакшы обойлор. Бул жагында да кондиционер бар. Эң жакшысы отоплениясы аябай жакшы дейт, центральный отоплениясы. Потолоктордун бардыгы ушундай короп болуп жасалган. Эшиктердин дагы кымбатына маани бериңиздер. Ушул диван бардыгы калат. Кийинки бөлмөсү бул жагы кухнясы. Кухняда мына ушул холодильник, газ плита бардыгы калат. Могу жерин караңдар, бармен кылып жасалып турат, атайын кухнясы. Бул жакта балконду да чоңойтуп, лоджия кылып, ушул жерлердин баарын утеплениясы менен жасаганбыз дейт. Кышына дагы аябай жылуу дейт. Могу жердеги линолеумду да караңыздар, аябай башкача, өзгөчө, калың, дорогой көрүнөт экен, ушундай линолеумден төшөлгөн. Бул жагында душеваясы өзүнчө, кымбат кафелдер, ушул автомат бардыгы калат. Бул туалети өзүнчө, туугандар. Туалеттин ичине чейин жакшы кымбат кафелден чапталган. Кыскасы, келип эле жашайсыздар, чамадан менен келесиздер дагы киресиздер. Кире бериштеги люстраны караңыздар. Атайын интерьерин чыгарып, чокусуна күскүдөн берип, кирип келгенде эле мындай бир көңүлүң ачыла тургандай квартира экен. Бул эми квартиранын баасы дагы чынында эле кымбат, туугандар. Эми ушунча нерсе жасалгандан кийин эми муну деле кожоюндар арзан койбосо керек. Баасын $67,000 сурап жатат. Эми албетте барыңыздар, бул баага чочушуңар мүмкүн. Таласта 67,000 деген жок эле, Бишкектин баасы го депчи. Эми сиздер мындай эсептеп көрүңүздөр. Ушундай 105 сериядагы 3 бөлмөлүү ремонту эски же болбосо илгерки ремонтто жасалган ушундай квартиралар бүгүн канча болуп атат? Бир 40,000 тегереги болуп атат, 40,000 үстү болуп атат. Ошондо сиздер баасы чыгып калат да, туугандар. $40,000 ремонту жок квартира алган болсоңуздар, ушул деңгээлге жеткириш үчүн кеминде бир $15,000 акча кирип кетет. Кандай дедиңиздер? Жана мебелдерди аласыздар, ошо менен бир 65-67 турайлы болуп калат. Менин көз карашымда, мен оценкамда жасалганы жакшы квартирага бул баасы туура эле. Болгондо да локация аябай жакшы, подъезддердин баары жакшы ремонт болгон, кодовой замок менен кирет подъездге, базарга жакын. Бул жагы эми кыскасы, бул жердин локациясын айтыштын да кажети жок. Сонун жерде өзүңүздөр ойлонуп көрөсүздөр, эзептеп көрөсүздөр, жакса келип бул үйдү алып, чамадан менен келип кирип жашай берсеңиздер болот. Ушундай даяр квартира издеп жүргөндөр дагы жок эмес. Мен ремонттоон убактым жок деген адамдар бар. Анда эмесе, туугандар, келип көрө бересиздер, жакса төмөндөгү экрандагы номерге чала бересиздер. Видеого лайк басып, ушундай жакшы квартира издеп жүргөндөргө видеону жөнөтүп коесуздар.